Канай Капашович, эмне себептен сиз комиссия экс-президентти өзүн чакырбай, өкүлүн да чакырган жок? Бул комиссияда Талант Турдубаевич берде отурат, талкууладык. Себеби биз анык гана эмес, саат 10-да белгилүү болду. Саат 2-де зал комитет болот экен, социалдык. Залын бизге бошотуп берди, залды. Саат 10-да интернетте карасаңыз, пресс-служба официалдуу билдирүү берди. Бүт кызыктар тараптын баарын келүүсүнө эшик ачык деп. Анын ичинде Ибрагим биздин жетекчи жазды. Алмага келип сурады тактап, Атамбаевчы деп. Атамбаев келсе дагы, өкүлү келсе да деп. Бирок сиз айтканыңыз жүйөлүү, бүгүн негизги маселе эмес. Негизги маселе иммунитетин алуу күнү чечилет. Ошондо ойлойм, ар бир фракциянын лидерлери, депутаттар чыгып сүйлөйт деп. Ошондо тарыхый адилеттүүлүк үчүн жана акыйкаттуулук үчүн Алмаз Шайшенович Атамбаевди бул жерге чакырышыбыз керек. Мен ал сунушуңузду колдойм. Сиз жана айтып кеттиңиз, комиссия өзүнүн ишин алып барып атканда биз жана аналогияны алдык, жана президентти кызматтан четтетүү боюнча, туурабы? Ошо беренени алдыңар за основу, туурабы? Аналогия боюнча. Аякта жазылуу президенттин өкүлү. Сиз экс-президенттин өкүлүн же экс-президентти өзүн чакырсаңыз болмок. Мына менде протокольное старшинство деген бар. Экс-президент бул жерде 5-чи позицияда турат. Жакшы кандай бир Кыргызстан республикада иш-чаралар болсо, президентти, экс-президентти, мына төраганы, премьер-министр, председатель Верховного суда, председатель Конституционной палаты, экс-президент, аларды официально кагаз менен чакырат го. А эмне ошо кишинин маселеси каралып аткандан кийин силер официально бербейт белеңер, билдирүү алып все-таки экс-президент да. Анын макамы алынган жок да. Муну деталдаштырып түшүндүрөйүн. Биздин юристтер менен сүйлөшсөк, аны почта аркылуу жеткизиш керек экен. Почта менен форумга жеткенче жөө жеткен ылдамыраак. Эгерде алар ошол жерде өкүлү жок болсо, печати жок болсо, алар кайра бизге доо коймок экен. Бизге берген жок деп. Бирок сиздин өкүл, сиз өзүңүз келип катышкан жоксуз. Өкүлү келип биз киргизбей койсок, бизге кандайдыр бирде доо артсаңар болот эле да. Бирок 2 күн бою Facebook, жогорку кеңештин пресс-службасы бардык тараптарга эшик ачык деп жарыялап атты. Ошону сиздер окуп аттыңыздар. Бирок кийин комиссиянын ишинен майда чүйдө кемчилик табалы деген деп ойлойм. Атан келген жоксуздар. Мен сиздерден эмне боюнча суроо күтөм? Комиссиянын корутундусу. Ошондогу ар бир тамгага, ар бир законго мен жооп берүүгө даярмын. А бирок комиссия жөнүндө жободо сөз жок, чакырылат деген дагы негиздеме жок. Эми мен ойлойм, сиздин айтканыңыз жөн эле шылтоо болуп атат. Почта менен жөнөтсөк ал кечке узакта келет деп. Аны мурун Алмаз Шаршенович СДПК партиясынын экс-председатели болгон. Аны бизге деле берсеңиз болмок. Мен деле жеткизип бермекмин. Аны жакшы билесиздер барыңыздар. Анан менде дагы бир маселе болуп атат. Мен понедельник күнү комитеттин, Конституцион комитеттин төрагасына сизге да өзүңүзгө кат жибергенмин. Мага колума бериңиз копия жана депутаттардын кайрылуусун, анан ким кол койду деп. Мына бүгүнкү чейин мен аны алган жокмун. Асасен катыңызды алдым, секретариатка тапшырдым. Бүгүнкү биздин жогорку кеңештин жыйынынын итогу менен бардык документтер тиркелип атат. Азыр биз жана стадиянын 6-чы деңгээлине келдик да. Каттар жөнүндө жана граждандык мыйзамга ылайык биз 14 күндүн ичинде жооп беришибиз керек экен. Мен айттым, жок, 14 эмес, 7 күндүн ичинде. Бүгүн кечке чейин баарын официалдуу түрдө аласыз буюрса. Эми Канай Капашович, сиз мен бир эле имаратта отурабыз, бир эле органда иштейбиз. Ошо катты берип койсоңор деле болмок да. Мына азыр жаңы эле мониторго чыкты, ким ал комиссия ишин кече араң жыйынтыктады да. Жыйынтыгы жок, мен бере албайм да. 10 секунд. Жыйынтыгы кече чыкты. Бирок кат кайсы күнү? Четверг күнү түшкөн да силерге. Жок, сиздин катыңыз келди. Жок, мен катым понедельник күнү, могу. Понедельник күнү мен бергенмин. Өткөн четверг күнү биз комитетте караганбыз. Комитет Рахмат, биз 1-чи, 2-чи, 3-чү күнү катар иштеп, кечээ гана бүттүк. Кат колуңузга тиет кечке чейин. Мындан кийин аппарат жооп берет, комиссия эмес.